Бүгүнкү күндүн орчундуу жаңылыктар топтомунан кыскача тааныштырабыз. Бордюрларды талкалап, Бишкекте тыгында турган унаа жол эрежесин одоно бузду. Бишкектен Нью-Йоркко же Чикагога түз каттама ачылат аэропорттун жетекчилиги. ЭАЭП өлкөлөрүнүн тышкы карызы, инфографика. Бишкекте чет элдик жарандардын урушу өлүм менен аяктады. Израиль армиясы Бейрутка чабуул койду. Жалпыга маалымдоо каражаттары Украина айына канча адамды мобилизациялап жатканын ачыктады. Бостеридеги Золотые пески пляжында парашют менен учуп бараткан кыз кулап түштү. Илон Маск Павел Дуровду 100 баласы тууралуу постунан кийин тамашалады. ЭАЭП өлкөлөрүнүн тышкы карызы, инфографика. ЭАЭП өлкөлөрүнүн тышкы карызы 2021 жылдын апрелинен 2024 жылдын апрель айынын аралыгындагы сандар миллиард доллар менен. Пайыздык көрсөткүч менен алганда өткөн жылга салыштырмалуу быйыл көлөмү 9,4% аз чыкты. Эгерде былтыр 1 апрелге карата сырткы бересе 583 миллиард доллар болсо, быйылкы жылдын ошол мезгили менен алганда 528 миллиардка түшкөн. Эске салсак, Кыргызстандын тышкы карызы 2024 жылдын май айынын соңуна карата алынган маалыматтарга таянсак, 4 миллиард 540,84 миллион долларды түзөт. Ал эми ЭАЭП алкагында сандарга өңүлүп карай келгенде бересе Беларусь менен Россияда азайган, ал эми калган 3 мамлекетте Арменияда 6,4%, Казакстанда 0,3%, Кыргызстанда 7,3% өскөн. Евразиялык экономикалык биримдик 2015 жылдан бери иштеп келе жаткан эл аралык интеграциялык экономикалык уюм. Ага Кыргызстан, Россия, Армения, Беларусь, Казакстан мүчө. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Баба, бордюрдун могу төбөлүп атат мына машина. Жаман. Караш талкалады бордюрду. Анайын 08 557 номер. Бүт бордюрдун талкалады. Бордюрларды талкалап, Бишкекте тыгында турган унаа жол эрежесин одоно бузду. Бишкекте жасалып бүтө элек жол менен унаасын айдап эреже бузган айдоочунун видеосу тарады. Анда оңдоп түзөөгө байланыштуу жаралып жаткан жол Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге дасыккан тажрыйбалуу айдоочу Шабдан мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалары сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгаарда кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро Волгоградский проспект, выход 1, байланыш номерибиз +7 901 904 93 93. Ундарында турган унаа жол эрежелерин бузуп, жасалып жаткан көчөгө өтүп кеткендигин көрүүгө болот. Окуянын күбөлөрү жол жээгиндеги бордюрларды талкалап өтүп кетип жаткандыгын баяндап, унаанын номери 08 KJ 557 экендигин айтышкан. Ал эми бул видео менен бүгүн 31 июлда Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Өрсалиев өз социалдык баракчасына бөлүшүп, жолдорду оңдоодо жаралып жаткан мүмкүнчүлүктөргө сабыры жетпегендер менен кантип күрөшүш керектигин коомчулуктан сурады. Мэрия жолду жасап жатканда туура түшүнүп жаткан бардыгыңыздарга терең ыраазычылык. 5 кол тең эмес экен. Кээ бир учурда сабыр кылып чыдай албаган же бийигирээк машина айдаса башка адамдар кумурска көрүнүп калган тентектер болот экен. Жаңы жасалган жолдорду көрүп туруп ысык асфальтты тебелеп кетишет. Болбосо жолдон улактай секирип кетишет. Оор жүк ташыган унаа менен Ахунбаев көчөсүн казып кетишет. Айланы кетиришти. Эми бул тентекке эмне дейбиз? Мэрия күнөөлүү деп унчукпай отура беребизби? Же коом баарлап тарбиялайбызбы деген билдирүүнү калтырган. Маалымат булак Супер KG. Бишкектен Нью-Йоркко же Чикагога түз каттама ачылат аэропорттун жетекчилиги. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Бишкек менен АКШнын бир шаар ортосунда түз каттамдын ачылуусуна кызыктар экенин билдирди деп маалымдады МЕА ачык акционердик компаниясынын коммерциялык директору Аман Мамаев маалымат жыйынында. Учурда АКШнын элчилиги менен активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Түз каттам Нью-Йорк же Чикаго шаарынан ачылат, деди ал. Анын айтымында Куала-Лумпур Бишкек каттамын да ачуу пландалууда. Бул жыл менен бул каттамда учак Куала-Лумпурдан Бишкекке конуп, андан ары Европа өлкөлөрүнө багыт алат. Маалымат булак Баракелди.
Израиль армиясы Бейрутка чабуул койду. Бутага негизден израилдиктерди өлүмгө душар кылган. Хезболлонун командири алынганын айтышууда. Алдын ала берилген маалыматтарда адамдар зыянга учураган. Сокку Ливандын түштүк жагына урулган кабарлады. Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлиги РИА Новостиге Ливанды бомбалоо эл аралык укуктарды оройлук менен бузгандык экендигин айтты. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Бустеридеги Золотые пески пляжында парашют менен учуп бараткан кыз кулап түштү. Окуянын видеосу Blacklist баракчасына жарыяланды. Күбөлөрдүн айтымында аттракциондун кызматкерлери тез жардам чакырбай видеого тартууга тыюу салышкан. Ал тургай парашютту башкарган киши күбөнүн колунан телефонун тартып алып качууга аракет кылганын видеонун автору билдирди. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча кабардар экенин текшерүү башталганын маалымдады. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Почему? А почему нельзя? Ну кто сказал? Кто сказал, что нельзя? Ну кто сказал, что нельзя? Нормально, она, наверное, просто ударилась, надеюсь. Да, она, скорее всего, просто ударилась. А кто сказал, что нельзя снимать? Ну а кто сказал, что нельзя? Но это же жизнь человеческая. Но потому что... Как это? Потому что дальше неизвестно, какие последствия. А как будет дальше? Вдруг что-то случится? Это сейчас хорошо. Почему нельзя снимать? Почему нельзя? Врача вызовите. Ой, ничего страшного. Чего вы паникуете? Чего вы снимаете? А почему нельзя? Вы врача вызовите, потому что сейчас неизвестно, что. У нее шок просто сейчас. Она, может быть, ударилась, а может быть, и не ударилась. Почему нельзя снимать? Я не понимаю. Ислам. Жалпыга маалымдоо каражаттары Украина айына канча адамды мобилизациялап жатканын ачыктады. Мобилизациялоону күчөтүү боюнча май айында мыйзам кабыл алынгандан бери Украина бийлиги адамдарды аскерге 30 миңден чакырып жатат. Бул тууралуу New York Times басылмасынын шилтеме кылып РИА Новости жазды. Мобилизациянын ичинен билген аскерди күч серепчи бул сан кыштагыдан 2-3 эсе көп экенин билдиришкен. Басылма ошол эле учурда жогоруда айтылган санды тастыктоого мүмкүн болбогонун белгилеген. Буга чейин мобилизация боюнча кабыл алынган чаралар согуш таласында күтүлгөндөй натыйжа бербей жатканы айтылган. Көптөрү даярдыктан өтүп фронтко салына электеген, ал эми жеткендеринин даярдыгы начар болуп жаткандыгын белгилешкен. Украинанын аскер комиссариаттарынын өкүлдөрү мобилизация Украинадагы эркектерди уруп сабап алып кетип жаткан видеолор интернетте кеңири тарап келет. Украина мобилизацияны күчөтүү боюнча мыйзам 18 майда иштей баштаган. Документ күчүнө кирген күндөн тартып 60 күндүн ичинде бардык аскерге милдеттүүлөр аскер комиссариатынын өз маалыматтарын тактоо милдеттүү. Чакыруу кагазын адамдын колуна берилбесе да тапшырылган болуп эсептелет. Мыйзамда тийиштүү курактагы эркектер аскердик билетти дайыма жанында алып жүрүүсү жана аны талап кылганда көрсөтүшү керектиги белгиленген. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Бишкекте чет элдик жарандардын урушу өлүм менен аяктады. Милиция кызматкерлери этиятсыздыктан өлүмгө себепкер болгон шектүүнү кармашты. Бул окуя Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 29-июлда саат 21:30 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына Юнсалиев көчөсүндө 2 чет өлкөлүк жарандын ортосунда пикир келишпестиктен уламчыр чыкканын, уруш учурунда алардын бири өзүн жаман сезип тез жардам кызматы баргыча каза болуп калганы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факты боюнча
боюнча этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Маркумга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын алдын ала жыйынтыгы боюнча курсактын жабык травмасы, жүрөктүн рефлекторунун токтоп калышы деген диагноз коюлган. Кылмышка шектүү катары 2023-жылы туулган жаран кармалып, камакка алынды. Маалымат Булак, Сереп Медиа. Илон Маск Павел Дуровду 100 баласы тууралуу постунан кийин тамашалады. Америкалык ишкер жана миллиардер Илон Маск Telegram мессенджеринин негиздөөчүсү Павел Дуровдун 100дөн ашык биологиялык балдары бар деген маалыматка комментарий берди. Бул тууралуу Маск X социалдык тармагына жазды. Маск Дуровдун 100 баласы жөнүндө тамашалап, бул көрсөткүчтү башталгыч деңгээл деп атаган. Башталгыч деңгээл Чыңгызхан деп жазган ал. Белгилей кетсек, буга чейин Павел Дуров 100дөн ашык баланын биологиялык атасы экенин айткан. Мага жаңы эле 100дөн ашык биологиялык балам бар экендигин айтышты. Эч качан үйлөнбөгөн жана жалгыз жашаганды жактырган мырза үчүн бул мүмкүнбү деп жазган Дуров Telegram каналына. Маалымат Булак, Супер KG.